Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеоролик бизде торговля жана биздин балансыбызды кайрадан көтөрмөй болот. Бүгүн бизде балансыбыз 1 189 000 и также достор бүгүн биз менен Telegram бот менен торговля кылабыз достор. Бүгүн бизде уже 69 видеоролик если адашпасам да. И бүгүн биз менен балансыбызды хотя бы бир 5% көтөрүшүбүз керек болот достор. Итак, давайте баштай берели торговлябызды. Бүгүн бизде пятница 12:50 и давайте мынакей биринчи валютная пара AE теневая ОТС болот. Бул жерден сделкабызды биз покупкага ачабыз достор. Эки сделка менен мен сатып аламын достор. Авторский стратегия. Бул жерде бизде кандай ситуация болуп атканын түшүндүрүп кетейин. Мынакей бизде уровень бар экен, бул жакта уровень бар экен, бул жакта дагы уровень бар экен и бул уровенибизди бизде азыр пробой кылып атат да. Мынакей подъем, накопление болду бул жерде. Мынакей накопление. Далее бул жакта дагы бир жолу выстрел болду. Мореки уровеньден чыкты. Далее бул жакта бизде азыр мынакей проторговка болуп атат. То есть подъем болуп атат. График үстүгө кетип баратат да. То есть накопление менен үстүгө кетип баратат да. Вот ошондуктан биз сделкабызды бул жакта покупкага ачып атабыз. От уровня поддержки мынакей бул уровень поддержка болуп саналып атат и ушул жактан биздин графигибиз дальше үстүгө уланып кетиш керек достор. Ошондуктан мен бул жакта сделкамды покупкага ачып атам да. Итак, акыркы 5 секундтар и бул сделкабызды биз успешно плюска жаптык да. Так. Блин, бир сделка плюс, бир сделка минус болуп калды. Ладно, эч нерсе эмес. Дагы бир жолу ушул эле валютная парадан 1 минутка сатып ала беребиз достор. Анткени бизде айткандай деле тренд үстүгө кетип атат да. Мынакей с накоплениями мондай коробкалар болуп атат и ушул коробкалардан бизде азыр отскок болуш керек да. Мынакей биринчи уровень, бул уровень поддержка и ушул уровень поддержкабыздан биздин графигибиз азыр көтөрүлүшү керек болот достор. Дагы бир теманы айтып кетким келип жатат достор. Трейдингде эң простейший правилалар менен эле, эң простейший ыкмалар менен эле торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот достор. Бул жерде там сверх сильный, сверх мындай күчтүү стратегия деле кереги жок достор. Бул жакта сиздер простой понимание менен деле торговля кылсаңыздар болот достор. Самое главное ушу өзүңүздөр торговля кылып атканда ошол стратегияңарга, ошол правилаңарга, эрежеңерге ишенишиңер керек болот достор. Ошол какой-то бир ишеним менен торговля кылышыңар керек да ошол стратегия менен. То есть сомнение болбош керек ал стратегияда. Так, бул сделкабыз, бир сделкабыз возврат, бир сделкабыз, жок, бир сделка плюс, бир сделка возврат болуп калыптыр. Давайте кийинки валютная парага өтөбүз. Что-то бул валютная парада биздин сделкаларыбыз толук жабылбай атат да. Так, мынакей валютная пара аут доллар ОТС болот. Бул жерден сделкамды мен покупкага ачамын достор. Так, 3-4 сделка ачамын 5000 сомдон покупкага. И давайте анализ кылып көрөлү. Бул жакта бизде линия трендадан биздин графигибиз азыр өсүм жүргүзүп атат да. Мынакей биздин линия трендабыз, бул линия трендтен бизде мынакей подъемдор болгон. Бул жактан баштап да. Мынакей далее бул жактан дагы бизде подъем болуп атат. Скорее всего, биздин үстүнкү линиябызга чейин көтөрүлөт, анткени биздин графигибиз мынакей плавный движение менен көтөрүлүп кетип атат да. То есть графиктин артынан эле биз сделкабызды покупкага ачабыз достор мындай ситуацияларда. Так, акыркы секундтар 15 секунд. Давайте байкайбыз кандай сделкабыз жабылат экендигин и скорее всего бул сделкабызды дагы азыр плюска жабабыз же минуска жабабыз. Так, 3 2 1 0. Да, бул сделкабыз минуска жабылып калды. Давайте дагы бир жолу 1 минутка мен сатып аламын достор. Анткени биздин анализибизге азыр толук ишенишибиз керекпиз да. Анткени график бизде бир эле направленияда үстүгө өсүп атат. И мен ишенем, что бул жакта график дальше трендти улантып үстүгө кеткендигин. Ошон үчүн мен дальше үстүгө эле ача беремин достор. То есть пока что бул тренд бизде сынмайынча биз сделкабызды покупкага ача беребиз достор. Мынакей бизде могу эң биринчи уровень бар экен. Могу ортоңку уровень да. Бул жакта бизде мурда зеркальный уровень поддержка болуптур эле мурда. И ушул уровеньге чейин түшүп кете турган болсо, график ушул жака чейин түшүп кете турган болсо, анда мен уже сделкамды бул жакта покупкага ачпай каламын достор. Анткени бул жакта тренд уже резко алмашкан болот достор. А пока что бизде тренд бир эле направленияда үстүгө өсүп баратат достор. Итак, акыркы 10 секундтар и байкаңыздар достор, тренд дальше уланып кетти и биздин стратегиябыз иштеди достор. Простейший бир эле стратегияны толугу менен иштетсе болот достор. Самое главное, биринчи сделкаңарды, чтобы акча жетип калчудай, биринчи сделкаңарды 1% ачышыңар керек болот достор. То есть ва-банк ачпайбыз. Итак, бул сделкабыз плюска жаптык, все, тренд бизде үстүгө эле уланып кетип атат. Значит, дальше график үстүгө кетет экен деп мен дагы бир жолу покупкага ачамын достор. Анткени тренд бизде дагы деле үстүгө кетип атат. И самый биринчи уровень, эми бизде уровенибиз кичине көтөрүлдү мынакей. Могул жерде болот. Если график ушул жака чейин түшүп кете турган болсо, могу линиябызга чейин, анда биздин сделкабыз уже бул жакта покупка эмес, график алмаша турган смена тренда болуп, настроениясын алмашат достор. Ошондуктан, если бул линиябызга түшүп кетсе, анда бул сделкабызды бул валютная парадан ачпайбыз достор. Так, 25 секунд сделкабыздын жабылышына давайте байкайбыз кандай болуп жабылат экендигин.
Да, акыркы 10 секунд калды. Сделкабыз минуска жабылды и байкашыбыз боюнча мынакей биздин биринчи уровенибизге чейин түшүп кетти. И скорее всего биздин экинчи уровенибизге чейин дагы түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан давайте биз сиздер менен валютный параны алмаштыра беребиз, достор. Так, кийинки валютная пара. Итак, кийинки валютная пара LBP доллар OTS болот. Бул жакта бизде тренд восходящий болуп атат. Көрүп турганда деле мынакей биздин астыңкы уровенибизден бизде четко график үстүгө өсүп бараткан да. Именно ушул линиябыздан касание болуп. Давайте даярданабыз. Астыңкы уровенден 1 мүнөткө покупкага ачкан, достор. Так, даярдана беребиз. Давайте ушул жерден 2 сделка ача беребиз. Дагы бир аз түшсө, астыраак уровенден дагы покупкага ача беребиз, достор. Көрүп турганда деле бизде линия бир эле направленияда өсүм жүрүп атат да. Бул дагы жакшы аябай стратегия. Бул стратегия менен да сиздер торговля кылсаңыздар болот. Каждый торговый сессияда ушундай моменттерди табасыздар. 15 секундтук жана 1 мүнөттүк таймфреймге чейин байкайсыздар дагы и ушундай трендтерди кармап сделкаңыздарды бир эле направленияга ача берсеңиздер болот, достор. Бул дагы жакшы стратегия да. Торговая стратегия. Кээ бирлер бар, только ушундай тренд менен торговля кылышкандар бар да. Мынакей тренд бизде үстүгө эле өсүп баратат. Болгондо моундай просадкалардан сделкабызды покупкага ачабыз и бул жакта приблизительно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бул жакта 8, то есть көрдүңүздөрбү, толтура плюстарды кылса болот экен бул жакта мындай трендтен да. Так, бул жакта биз тоже плюска жаптык, достор. Акыркы 5 секунд. Отлично. И дагы эмне кылабыз? Дагы бул жактан покупкага ача берсек болот, но дагы бир аз просадканы күтүп анан ачсак жакшыраак болот. Анткени биздин моореки үстүңкү пикке жакындап калыптыр, достор. Кээ бир моменттер болот, бул пикке жакындагандан кийин график астыга түшүп кетет да. Вот, ошондуктан давайте кийинки валютный параларга өтө беребиз. Кийинки валютная пара австралиец доллар OTS болот. Бул жерден сделкабызды биз покупкага ачабыз, достор. 1 мүнөткө 3 опцион менен ачамын и байкашыбыз боюнча мынакей сразу бизде азыр 15 секунддук таймфреймибизде мынакей просадкалар болуптур эле. Бул просадкалардан биз сделкабызды покупкага ачабыз. Мынакей 1, 2, мынакей 3. Азыр 3-жол келип атат биздин мурдакы уровенибизге да, мынакей. И ушул жерден биз графиктин артынан эле покупкага ачабыз просадкадан, достор. Давайте байкайбыз кандай сделкабыз жабылат экендигин. 3, 2, 1, 0. Отлично. Бул сделкабызды плюска жаптык. И көрүп турганда деле биздин уровень поддержкабыздан кандай отскок болгонун байкасаңыз болот да. Мынакей бизде 1, 2, 3-чү жолу дагы бизде отскок болду, достор. Кийинки валютная пара евро японская иена OTS болот. Бул жерден сделкабызды тоже покупкага ачабыз, достор. 2 опцион менен сатып аламын. Эмнеге бул жакта мен сатып аламын? Бул жакта бизде паттерн болуп атат. Паттерн бычий флаг болуп атат, достор. Мынакей паттерн бычий флагда бизде мындай фигура болот, достор. Подъем болуп келатканда бизде мынакей могундай паттерн болуп калат. Ушуну көрүп жаттап алсаңыздар болот. Мынакей паттерн бычий флаг болот. И бул жакта 80% вероятность моореки үстүңкү линиябызды пробой кылып дальше үстүгө кетет да. Мынакей бул линиябызды пробой кылып дальше үстүгө кетет. Ошондуктан мен бул жакта сделкамды покупкага ачып атамын да. Так, 20 секунд. Бул жакта бизде график көтөрүлүп туруп кайра резко түшүп кетти, но рано или поздно үстүңкү линиябызды пробой кылыш керек. Ошондуктан, достор, дагы бир жолу ача беребиз покупкага. Көрдүңүздөрбү, достор, мен азыр бул жерде стратегиямды толук ишенип туруп, анан бир эле направленияда ачып аттым, достор. Мен бул стратегияма паттернге ишеним дагы и экинчи жолу ачып туруп, экинчи жолумду сделкамды уверенно плюска жаап кеттим. Ушундай простейший ыкмалар менен, достор, простейший стратегия, уровендерди коюп торговля кылып сиздер да акча тапсаңыздар болот, достор. Балансыбыз азыр 1 миллион 241 миң сомго чейин көтөрүлүп калды. Бүгүнкү биздин биринчи сессиябызда, биринчи сессия биздин закрытый VIP чатыбызда күндүзү саат 3-тө болот, достор. Бул жакта мен торговля кылам, сигналдарын ушул закрытый VIP чатка жөнөтөмүн, достор. Кошулуш үчүн, достор, ссылка комментариянын башында болот, ошол жакта мага өтүп жазсаңыздар болот, достор. Эми сиздер менен мен эмки видео роликте көрүшөмүн. Эртеңки видео роликте сиздерди күтөмүн, достор. Сиздер менен мен Нурсултан. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.